Пайғамбарымызға bir жолы салауат айтсаңыз, саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейке я Расулаллах, саллаллаху алейке я Хабибуллах. Пайғамбарымызға бір жол салауат айтсаңыз, ал асманға көтеріліп, бір жол айтқан салауатыңыз 10 жол болып өзіңізге тиеді екен. Пайғамбарымызға бір жол салауат айта албайсыз ба? Қана айтыңызшы. Бисмилля. Саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейке я Хабибуллах. Оңой, тілге жеңіл. Бирок сизге ушул тилиңиздин зикири менен жүрүш сизди көп балелерден, кырсыктардан, тилдин балесинен, көп нерселерден сактап калат. Бул качан муну кылып жүргөн адамдар билет да. Зикир кылыштын пайдасы биринчиден сөгүнбөйсүз, урушпайсыз, талашпайсыз, көп сүйлөбөйсүз, ар дайым кемсөз болосуз, кемсөз болгондо сырдуу адам болосуз. Айтайын дегеним урматтуу мекендешим, пайдасы өтө көп. Biz алмада канча витамин бар деп тандоо жейбиз, биз көзгө көрүнбөгөн тил аркылуу. Сөөгү жок тил. Эки эле дене мүчөбүз сөөгү жок кылып койгон Кудай Таала эркектердин. Бирок ошону туура пайдаланса эркек киши көп нерсеге жетет.